Мен Жээнбекова Асел, Жумгал району Көкөй айылында жашайм. Ушул соц контракт ушул долбоор болуп калды биздин айылыбыздан. Ушуга катыштым да. Өзүбүздүн пособиябыз болгондуктан, анан өзүм экинчи группа инвалид, жолдошум жана донор болуп оор жумуштарга жарабагандыктан ушул машинка менен эле үйдөн иштеп келе жаттым. Жанагынтип журкан төшөк жасап, эми социалдык контракт жана грант алсам, 3 машинка сатып алып, бул өзүмдүкү менен 4 болуп калат. Анан ушундай жанымдагы келиндерден алып, чогуу иштеп, шаардан жана заказ болуп атат. Ошентип мындай жакырчылыктан чогуу жолун издеп, ушинтип иш баштайлы деп, чакан бир 3-4 ай албосок дагы иштесек деп пландап атабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жардамы менен аз камсыз болгон жакыр үй-бүлөлөргө ушу жакырчылыктан чыгуу максатында жана ушул турмуштук оор кырдаалдан бир чыгуунун жигердүү аракеттерин стимулдаштыруу максатында бүгүнкү күндө ушул социалдык контракт пилотун киргизип жатат. Мен Макеев Адилет, Жумгал районунун Чайык айылынын тургунумун. Мен өзүм электр ширетүүчү болуп иштейм. Азыркы убакта ушул айылда суроо талап көп болгондуктан сваркага эшиктерди, дарбазаларды, навестерди жасайбыз. Инструменттерибиз эски жана азыркы убакта заман талабына ылайыктуу клиенттерге дагы жакшы нерсе жасаш үчүн жакшы инструменттер керек. Эгерде социалдык контракт аркылуу грант алсам, заманбап компрессор, краска чачуучу аппараттарды алып, элдердин талабына жараша сапаттуу буюм тайымдарды жасап, олтурган жерим арендада, өзүмдүн жерим бар. Ошол жерге помещение салып, ишканабызды чоңойтуп, кирешебизди көбөйтүп, турмуштук абалыбызды оңдоп алалы деген максатыбыз бар. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөр социалдык контракт түзүлгөндөн соң грант берилет жана ошол бизнес идеяларына жараша атайын окуулар жүргүзүлөт. Бул нерсе мамлекеттик органдар менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн мамилесин бекемдейт. Мен Үсанканов Бактыбек, Байзак айылынын тургуну болом. 7 балам бар. Бир 2-3 жандык малым бар. Бирок ошол жандык мал 2 үй 7 балама жетишпейт экен. Айылда иштейин десең жумушка өзүм 2-чи группадагы майып болсом, жакшы жумушка жарактысмын. Ошондуктан эгер 100 000 ала турган болсом, биздин өзүбүздүн айылдын Байзак айылында базар бар да, майда жандык алып, аны боордоп, семиртип, сатып, кайра андан түшкөн эмелеримди балдарыма жумшап, башын көбөйтүп, өзүм ушул жакырчылыктан чыгайын деген ниетим бар. Мага болсо ошо келинчегим жардам берип турат. Пилоттук долбоор Нарын областынын Жумгал районунда жана Баткен областынын Кадамжай районунда өтөт. Бүгүнкү күндө Жумгал жана Кадамжай райондорунан 200дөн ашык долбоор сунуштар түшкөн. Ал сунуштарды ар түрлүү критерияларга ылайыкташтырып карап чыгып, бүгүнкү күндө 100 үй-бүлө тандалуу алынды. Мен Калбаева Бегайым, Куйручук айылынын тургунумун. Биз үй-бүлөдө жолдошум, анан 3 кызым болуп жашайбыз. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн катарына киргенбиз. Баня салып, баня иштетели деген ойдо, фундаментин куюп дайындап койгонбуз. Грант келип калса, 3 балабыздын пособиясына караганда, бул банябызды бүтүрүп алсак, жакшы эле пайда түшкөн жатат. Биздин айылыбызга дагы пайда болуп атат бул баня. Себеби биздин айылда 2 эле баня бар өйдө жакта. Биздин баня семейный баня болгондуктан, баня менен камсыз кылып, айыл элин иштетип киреше табалы деген оюбуз бар. Экөөбүз тең безработный болуп үйдө отургандыктан жашоо шартыбызды жакшырталы деген оюбуз бар. Тандалган бизнес идеяларга мал чарбачылык, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматтарын көрсөтүү жана башка ушул сыяктуу жергиликтүү шартка ылайыкташкан демилгелер кирди. Мен Акматалиева Медина, Жумгал районунун Жаңарык айылында туулуп өскөм. Өзүм жалгыз бой энемин, бир уулум бар. Ал уулум 98-жылкы, өзүм 2-чи группада инвалидмин. Өзүбүз аз камсыз үй-бүлө болгондугубузга байланыштуу жумуш ордун түзүп алалы деп ушул кафени уюштуруп салып аткам. Баламды повардын окуусун окуттум.
көбү бүтүп калды. Болгон идиш аяктарымды, посудаларымды алдым, только инвентарларга жетише албай атам. Анан социалдык грант берилип калса, ушу столдорду алып, кичине мындан да жакшыраак кылып, анан ушинтип биздин жашообуз жакшыртып калса, элдерге дагы жакшы болот эле. Анан өзүмдүн жашоомо дагы, жалгыз балам экөөбүздүн жашообузга да жакшы болуп, эч жакка барбай, өзүмдү өзүм камсыз кылып, татыктуу жакшы жашоого кетет элек да. Бул пилоттук долбоордун оң терс жагын салмактап, сабак алып, андан ары бул инструментти кеңейтүү жолдору каралат.